Нурайым Жумабекова ички иштер органдарында 10 жылдан бери күн түн дебей, тыныгуу билбей, өз убактысын, күчүн жана ден соолугун аябай милдетин өтөп келет. Мыйзам сакчысы болуу айымдар үчүн өтө татаал кесип болсо да, каарманыбыз дал ушул тармакты тандаганына эч өкүнбөйт. Эмгегинин үзүрү кайтып, кесиптик майрамынын урматына Азамат 3 даражасындагы медали менен сыйланды. Негизи бул кесип оор. Мен тапшырып атканда көп айткан, кыз кишиге туура эмес келет, эмне кыласың тапшырып депчи. Анан мен өзү ушул 9 классында чечкен бойдон тапшырып, окуп жүргөндө, азыр иштеп атканда деле бир аз мындай кыйынчылыктар болот, ансыз болбойт. Бирок бая өзүм тандап алган кесип, өзүм жакшы көргөн кесип болгондон кийин мен мындай көп кыйынчылыктарга негизи чыдай мындай туруштук беребизди, чыдап келебиз. Мамлекеттеги туруктуулук, элдин бейпил турмушу жана алардын эртеңки күнгө ишеними милиция кызматкерлеринин көз каранды. Каарманыбыз ардактуу кесиптин артында ары кызыктуу, ары олуттуу окуялар көп болорун айтат. Ошентсе дагы асыл кесиптин ээлери кыйынчылыктардын алдында баш ийбей, мекен алдындагы милдетин татыктуу аткарып, муктаж болгон ар бир адамга жардам көрсөтүшү керектигин айтат. Көп эсте калган окуялар ошол задержанияда болгонбуз. Бизге ошол задержания барганда бычак менен нападение кылган учурлар болгон, биз участковый менен жүргөндө. Больницада охранять жаткан күндөр болгон, мындай. Общем алгандачы. Мага өзүм кесибим жагат негизи. Чынчыл каарман, чыныгы кесипкөй Нурайым мамлекеттин тынчтыгы үчүн талыкпай, дагы да эмгектенгенге даяр. Укук коргоо органдарынын жигердүү ишинин аркасында гана Кыргызстан өнүккөн жана укуктук мамлекет болот дейт ал. Биринчи ноябрда Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 98 жыл толду. Өзүнүн кылым таяган тарыхында милиция көптөгөн өзгөрүүлөргө учураган. Бирок кызматкерлердин элге болгон кызматы, эрдиги, кайраттуулугу менен туруктуулугу гана өзгөргөн эмес. Бегимай Талантова, Мырзайым Жолдошбекова, Самаган Тайырбеков, 5 канал.